Талас облусунун сугат тармагын жакшыртуу максатында облуста ири долбоорлор ишке ашырылууда. Алардын бири Кара Буура районундагы Сарымсак каналы. Аталган каналдын жалпы курулуш иштерине 9,5 миллион АКШ доллары жумшалат. Каражат Ислам өнүктүрүү банкынан каржыланууда. Каналдын курулушу 2019-жылы башталып, пандемия учурунда үзгүлтүккө учураган. Кийин жумуштар жанданып, азыркы күнгө 70% иш аяктаган. Анын жыйынтыгында 670 гектар жер сугатка айланган. Чоң каналдын 2 километр 600 метр калган. Мына быйыл марттан баштап иш жүрүп атат. Биздин план боюнча ушу быйылкы жылы бүтүрүп элге тапшырып. Латковый каналдын жалпы 33 километр эле, ошонун 19,5 километрин бүтүрдүк. Ошондон ар жакта 13 километрдей калды, быйыл бүтүрөлү деп турабыз. Мындан тышкары Кара Буура районунда Кытай гранты менен Бакты жана Ногой каналдарында курулуш иштери жүрүп жатат. Эки ири каналдагы курулуштар аяктаса, дыйкандардын сугат сууга болгон муктаждыгы жеңилдейт. Быйыл Кара Буура районундагы каналдарды оңдоп түзөөгө мамлекеттик бюджеттен да акча бөлүнгөн. Төмөн Тамга каналы аз 5 метр жер, бул жер бетондолот да, негизи бетондолуп бүтөт. Жоготу основной ушу 1 километр участокто болот экен Төмөн Там каналында. 5 метр жер бетондолот, анан нар жагы 1 километр жер механикалык тазалоо иштери жүрөт. Бетондоо иштерин бүгүн баштадык, буга чейин подготовка кылып атканбыз, 1 айдан бери подготовка дайым бүттү. Уже бетондоону бүгүн баштадык да. Буну качан баштайсыздар? Муну эмки жумада баштайт, муну алып келип койдук. Төстөр да? Суу кое бергенче ошо жерди бүтүрөбүз. Кара Буура районунун сугат тармагында аткарылып жаткан иштерден облус башчысы Нурлан Дарданов кабар алды. Президенттин Таластагы ыйгарым укуктуу өкүлү суу чарба башкармалыгынын жетекчилерине жана ири каналдардын курулушун жүргүзүп жаткан компаниялардын жетекчилерине ишти сапаттуу кылууну эскертти. Башкы максат ошол дыйкандарга 15 апрелден баштап сугат иштери, айдоо иштери башталат. Ошондон баштап ошол сугат иштерине дайрыктар кандай болуп атат, ошонун жерине келип, ошол текшерип, карап, ошол иштер жүргүзүп жаткан подрядчиктердин жумушун карап атабыз. Тиешелүү мекеме уюмдун жетекчилери менен, акимдер менен өткөндө Талас району Бакай атанын салынып жаткан каналдарын карап чыктык. Азыр Манас району менен Кара Буура районунда салынып жаткан каналдарды карап көрүп атабыз. Облус башчысы Манас районундагы арык каналдардын абалын жеринде көрдү. Быйыл облустун ирригация тармагын жакшыртууга өлкө бюджетинен 102 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө бизде болгон техникалардын баарысы азыр каналдарда ремонт иштери, айрым жерлерде механикалык тазалоо, айрым жерлерде бетондоо жумуштар жүрүп атат, сооружениялер оңдолуп атат, суу ченөөчү чектер оңдолуп атат. Ошону менен катар биздин өзүбүздүн түзүлгөн графигибиз бар. Кайсыл числого, кайсыл каналыбыз ремонттон чыкса, ошол күнү биз сууду салабыз. Белгилей кетсек, өлкө президенти жана министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан быйылкы сугат суу мезгилине өлкө боюнча арык каналдарды даярдоону күчөтүү тапшырмасы берилген. Ага ылайык күздөн бери облуста даярдыктар жүрүп жатат. Айнура Достукбекова, Сергей Мишенко, Ысык Көл жаңылыктары.